Премьер-министр эми катчынын деңгээлине түшөт. Ал эч нерсе чече албайт. Депутаттар нотариустун кызматын аткарышат. Алар деле майнап чыгара алышпайт. Соттор президенттин көзүн карап калышат. Ал эми президент болсо ханга айланат. Это я. Опора нашего великого государства. Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоору жарыяланаар замат сансыз сынга кабылды. Жарандык коом, укук коргоочулар, юристтер жана эл аралык уюмдар баш мыйзамдын долбоору одоно мыйзам бузуулар менен кабыл алынганын айтып, анын үстүнө конституцияга өтө кооптуу беренелер камтылганын эскертишти. Андыктан биз бүгүн Кыргызстандын баш мыйзамында өзгөртүлүп жаткан беренелерге кенен токтолуп, жалпак тил менен түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова. Салам. Анда эмесе алгач эле эмне үчүн эл конституцияны конституция деп атап алган деген суроого токтолсок, мамлекеттик түзүлүш түп тамырынан өзгөргөнү турат. Дегеним, эгер Кыргызстан 2010 жылдан бери жарым-жартылай парламенттик башкаруу формасын карманып келсе, эми толугу менен президенттик башкаруу жолуна түшүшү мүмкүн. Тактап айтканда, президенттин ыйгарым укуктары эбегейсиз кеңейет. Бардык бийлик бутактары бир колго топтолот. Алсак, мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги сот тармагы президенттин оозун карап калышат. Вы тень самого Аллаха на грешной земле. Буга чейин бир эле президент 2 мөөнөткө катары менен шайлана албайт деген норма бар болсо, ал жокко чыгарылмакчы. Жаңы долбоордо бир эле киши 2ден ашык жолу президенттик кызматка орноша албайт деп жазылган. Бул жерде дагы бир жагдай бар. Эске салсак, азыркы биз колдонуп жаткан конституция боюнча Садыр Жапаров 6 жылга шайланган. Жаңы долбоор боюнча президенттик мөөнөт 5 жылга чейин гана көрсөтүлгөн. Ага карабастан Садыр Жапаров 6 жыл кызматта отуруп, эгер экинчи мөөнөткө бара турган болсо, мамлекетти дээрлик 11 жыл башкарып калмакчы. Вы день, а мы ночь. Вы вода, а мы иссохшая земля. Вы славный лев, а мы трусливые ягнята. Эми ыйгарым укуктарына токтолсок, эгер мурун президент депутаттар сунуштап караган мыйзам долбоорун жактырып кол коюп гана берсе, эми мамлекет башчы өзү дагы мыйзам долбоорун сунуштай алат. Референдум жарыялоо боюнча дагы президенттин ыйгарым укугу кеңейген. Азыркы конституция боюнча референдумду жогорку кеңеш, өкмөт же 10 миңден кем эмес жаран демилгелей алат. Жаңы долбоорго ылайык алардын катарына эми президент дагы кошулуп алды. Тагыраагы кийин конституцияны өзгөртөм десе, кол топтоп убара болбойт. Разве ты не знаешь, что мои приказы должны выполняться беспрекословно и без вопросов? Одно только обсуждение моих приказов уже преступление. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунда президенттин колуна 2 тизгин бир чылбыр тиет. Тагыраагы мамлекетти дагы, өкмөттү дагы өзү башкарат. Премьер-министр деген кызмат жоюлмакчы. Өкмөттүн курамын президент түзүп, министрлерди, кабинет башчыларын өзү дайындайт. Эске салсак, мурун бул функцияны жогорку кеңеш аткарчу. Анын үстүнө коопсуздук кеңешин дагы өзү түзүп, өзү башкарат. Я новый бог. Мое тело селился Бог. Жаңы конституция кабыл алынып калса, президент ички дагы, сырткы дагы саясатты өзү тейлейт. Мындан улам мамлекет башчыга импичмент жарыялоо кыйла татаал болуп калат. Мисалга, президентке импичмент жарыялаш үчүн мурун жогорку кеңештин депутаттары эле жетиштүү болсо, эми конституциялык соттун дагы корутундусу керектелет. Болбосо дал ошол конституциялык соттун мүчөлөрү президент тарабынан дайындалат. Кезекти жогорку кеңешке берсек, анын саны гана эмес, ыйгарым укуктары дагы кыйла кыскармакчы. Жаңы долбоор референдумдан өтүп кетсе, депутаттардын саны 120дан 90га чейин кыскарат. Көп партиялуу система алсырайт. Эл өкүлдөрүнүн бир бөлүгү партия менен ак үйгө келсе, калганы бир мандаттуу система менен шайланып калышат. Жогорку кеңеш президентке жулдуруп ийе турган негизги милдеттери бул референдум жарыялай албайт, өкмөттүн түзүлүшүн, курамын түзө албайт, өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтүү укугунан ажырайт. Мы с тобой об этом уже говорили. Прошу, забудь о гордости. Мындан сырткары, азыркы баш мыйзам боюнча мыйзам долбоорун демилгелөө укугуна жогорку кеңеш, өкмөт анан 10 миңден кем эмес жарандар гана ээ болсо, жаңы долбоор боюнча алардын катарына президент, жогорку сот, башкы прокурор жана элдик курултай дагы кошулуп алышты. Аткаруу бийлиги.
Өкмөт эми өз алдынчалуулукту унутуп койсо болот. Эгер азыркы конституцияга ылайык премьер-министр президент менен тең тайлаш түшүүгө мүмкүнчүлүгү бар болсо, жаңы долбоорго ылайык премьер-министр деген атты укпайсыңар. Өкмөттү президенттин администрациясы тейлеп, президент министрлер кабинетин толук көзөмөлгө алат. Жаңы долбоорго ылайык президент өкмөттү каалашынча калчай алат. Тагыраагы кааласа түзүмүн, кааласа курамын өзгөртүп, тапшырма берип, ар бир кадамын тизгиндеп, айтор кызматка көңүлүнө жаккан кишилерди дайындай алат. Мой повелитель. Рустем Паша станет не только мужем моей дочери. Я хочу, чтобы он стал моим визирем и как можно скорее. Повинуюсь воле благородного падишаха. Өкмөт эми жогорку кеңештин эмес, президенттин алдында гана жоопту. Бирок президенттин жана өкмөт башчынын жоопкерчилиги такталган эмес. Тагыраагы азыр өкмөттүн иши жылбаса, премьер-министр өз башы менен жооп берет. Жаңы долбоор боюнча одоно каталар үчүн ким жооптуу болору бүдөмүк. 2010 жылы жоюлган Конституциялык сот кайра жанданмакчы. Анын мүчөлөрүн президент дайындайт. Эми элдин көзүнө жогорку кеңештин дагы макулдугун алып коюшу мүмкүн. Бул органдын ыйгарым укуктары чоң эле. Айрым мыйзамдарды Конституцияга каршы келет деп четке кагып кое алат. Сот бийлиги жаатында эң жогорку орган болуп эсептелинмекчи. Мындан улам Конституциянын расмий талкуулоосун берүү укугуна ээ болот. Жада калса мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда талаш тартыш жаралса, ортомчу болуу укугу дагы бар. Эгер президентке каршы айып тагыла турган болсо, анын талап тартибин дагы көзөмөлдөп турат. Болбосо Конституциялык соттун мүчөлөрүн президент өзү дайындайт. Дагы бир жаңы пайда болгон орган элдик курултай. Тагыраагы жаңы эмес, өткөндөн кайтып келди десек жаңылышпайбыз. Эске салсак, дал ушундай курултай ыкмасы Курманбек Байкеевдин доорунда колдонулуп, ийгиликсиз аяктаган. Ал коомдук өкүлдөрдөн турган жыйын. Элдик курултай аймактык, кесиптик, коомдук, саясий, этномаданий, конфессиялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлөт. Бирок саны белгиленген эмес. Ал мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланабы же жокпу? Анын милдеттери так айтылган эмес. Жаңы долбоордо элдик курултай коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштарды берет деп гана чектелишкен. Калган милдеттери конституциялык мыйзам менен аныкталмакчы. Здесь все зависит от меня. Ты считал, что сможешь принять решение отличное от моего? Что ж, ты убедился. Повелитель на моей стороне. Эми дал ушул Конституциянын жаңы долбоору боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укугу жана демократиялык институттар боюнча бюросу менен Венеция комиссиясы биргелешкен бүтүм чыгарып, аталган баш мыйзамдын долбоору мыйзам бутактарындагы зарыл болгон тең салмактуулукка коркунуч жаратат деп эскертишти. Дал ушундай эскертүүнү Европа биримдиги дагы берип, жаңы долбоордо мыйзам үстөмдүгү жана демократия үчүн баалуу болгон жеке эркиндикти сактоого доо кетирет деп билдиришкен. Президент жалгыз өзү дээрлик бүтүндөй мамлекеттик администрацияны, негизги жетекчилерди, анын ичинде министрлер кабинетин, башкы прокурорду, балдар омбудсменин дайындап же кызматтан ала алат. Ал жогорку соттун жана төмөнкү инстанциядагы соттордун судьяларын тандоого да катышат. Жергиликтүү кеңештерди таркатып жибере алат. Президент мыйзам долбоорлору боюнча демилге көтөрүп, референдум дайындаса болот. Ошондуктан биз бир адамга же президентке ашкере көп бийлик берилди деп эсептеп жатабыз. Эл аралык практика бул кооптуу кадам экенин көрсөтүп келет. Эске салсак, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгени көтөрүү процедурасы, Конституциялык кеңеш менен түзүлүшү, депутаттардын жыйыны, добуш берүүсү одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун парламентарийлер өзлөрү дагы моюндашкан. Белгилей кетсек, Конституциянын жаңы долбоорун бекитүүдө коомдук талкуу болгон эмес. Болсо дагы ал жакта айтылган сунуш пикирлер камтылган эмес. Коомдук талкуунун мөөнөтү сакталган эмес. 80 депутаттын добушу толук эмес. Айрымдары ачык эле баш тартышкан. Конституциялык палатанын корутундусу жок. Конституциялык кеңешменин статусу жөнүндө документ жок. Конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун статусу жок. Ал жок юридикалык жагынан документ күчүн жоготот.
Бирок дал ушундай мыйзам бузуулар ачык эле айтылып, бакыйып көрүнүп турса дагы чуулгандуу документ элдин тандоосуна 11 апрелде коюлганы турат. Ал эми дал ушул баш мыйзамга ким жоопкер деген суроого убагында президент Садыр Жапаров төмөндөгүчө жооп берген. Эң биринчи негизги жоопкерчилик конституциялык кеңешмеде, анан жогорку кеңеште болот. Албетте элдин өзүндө да болот. Эгер эл каалабаса, бул конституцияны кабыл албай да койсо болот, каршы берсе да болот. Бирок элдин баары каршы добушун бербейт деп ойлойм. Эми сөз элде. 11 апрелде талаштуу баш мыйзамга акыркы чекитти шайлоочулар коюшат. Жарандар азыркы аралаш президенттик парламенттик шайлоо формасын же президенттик башкаруу формасын өзлөрү тандап алышы кажет. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.